Manas. Birinci kitap. 4. bölüm. Assalamu alaikum tuğanlar. Bugünkü çıkarılışты özgöçe başlagım kelip turат. Negedir? Sizlerge ayta turgan söz azırkı jaş moğundарды, jaş talanttарды, аларды жакшы жаман деп олтурбай алдыга түртүп турсак, алардын ичиндеги өнөрлөрүнүн ачылышына себеп болмокпуз демекчимин. Анткени айтышат го. Керек болсо мына Орусиянын жеринде көбүнчө азыркы жаштар Кыргызстандын эртеңки келечеги деп. Ал эми азыр сиздерге Баткен облусуна келген Бердикулов Касымбек аттуу жаш манасчыбыздын манас айтуусуна көңүлүңүздөрдү бурмакчымын. Өзүн көрбөсөк да манасчы Сагынбай Орозбаковдун ашкере даңкы ушул күнгө чейин калың журттун арасында ооздон түшпөй айтылып келе жатат. Бул кокусуна келип чыккан иш эмес. Үстү-үстөгү кылымдын башында жашап өткөн Сагынбай Орозбаков маалыматтарга караганда манасчылардын тизмесинде башкача бир орунду ээлеп, өзүнчө бийиктелген аскар тобу. Албетте, муну калктын аңызы, сүймөнчүлүгү десек болор. Ал эми Сагынбай Орозбаковдун өз оозунан 20-жылдарда изилдөөчүлөр жазып алган Манас дастанынын окуп көрсөк,
Жогорудагы айтылган Сагынбайдын даңкы эң орундуу экени ап-ачык болуп түшөт. Манасты көп эле жумушчулар айтып келген. Алардын устаттыгына эч кандай күмөн койбой, Сагынбай Орозбаковдун өнөрүн айырмаланта бөлүп кароого толук эби бар. Сагынбайдан жазылып алган тексттерди кунт коюп окуп чыккан ар бир адам Сагынбайдын сөз байлыгына, акындык чеберчилигине, ташкындаган сүрөткер кудуретине баш ийбей койбойт. Бул бир ааламда укмуш жаралган уникалдуу талант. Балким эч убакта кайталанбас руханий көрүнүштүр. Манас болгондон берки эпостун тамчыга тамчы кошулуп, сөзгө сөз, ойго ой кыналып, байыркы кыргыз журтунун бүткүл чыгармачылык кубатын Сагынбай бир өзү дилине сыйгызып тургандай сезилет. Мына эми Сагынбайдын айткандары китеп катары окурмандарга тартууланууда. Улуттук маданияттын алды артын түшүнгөн ар бир адам буга кубанбай кое албайт. Улуу нерсени окуп, мокуну кандырууга улуу маданият керек экени белгилүү. 70-жылдардагы кыргыз окурмандарынын даярдыгы бир кыйла өсүп, дүйнөлүк маданияттын даражасына жетилип отурат. Демек, өткөн замандардагы көркөм мурастарга тийиштүү сын көз менен мамиле этип, азыркы күндөгү идеялардын бийиктигинен ыгап, кабылдоосу законченендүү иш. Мисалы дейли, жер жүзүндө китеп атуунун чөл башы байыркы Библияда биздин коомдук көз карашыбызга шайкеш келбеген жерлери толуп жатат. Ошого карабай, бүткүл байыркы инсанатка тиешеси бар Библияны адаби эстелик катарында биз таңбайбыз. Биз аны кайсы доордо, кандай тарыхый баскычта, коомдун кандай социалдык абалында, инсанаттын өнүгүш жолунда бул китеп кандайча түзүлүп, ошол заманда кандай идеяларды көздөгөнүн эске алып, оң терс жактарын сын көз менен аныктап, аны менен катар бүткүл инсанат маданиятынын байыркы эстелиги катарында биз аны баалайбыз. Ошонун сыңарындай байыркы кыргыздын Ооздеги Библиясы маңас татаалдына улуу нерсе. Азыркы күндөгү билимге жетилген окурмандар Манаска чыгармачылык мүнөздө мамиле этиши зарыл белгилүү. Муну анча айтып отуруштун да кажети жок. Ар бир нерсе өзүнүн тарыхый тушунунда каралса, анда вульгардык социологияга жол берилбейт. Замандан заман өтүп, жер үстүндө кыргыз тили жашап тургуча, Манас биздин улуттук улуу чокубуз катарында тура бербек деп академик Чыңгыз Айтматов айтып кеткен экен. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Көрүшкөнчө.